Өткөн жылдагы өкмөттүн аткарган иштеринин жыйынтыктары тууралуу отчетту премьер-министр жогорку кеңеште 1 сааттай окуду. Маалымат абдан көп. Эң орчундуусуна токтолсок, Абылгазиев 2019 жылы ички дүңөнүмдүн көлөмү 4,5%га өскөнүн белгиледи. А экспорттун көлөмү дээрлик 7%га көтөрүлүптүр. Мындан тышкары 77 000 жумушчу орну түзүлгөн. Анын 14 000 туруктуу иш орну. Муну менен бирге мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде 29 долбоор ишке ашырылып, 341 ишкана түзүлгөн. Биринчи жолу өкмөт экспорттун өсүү темпин, импорттун кыскаруусун туруктуу мүнөзгө алып келдик. Экспорт 2019 жылдын жыйынтыгы менен 7%га өстү. Импорт 7,3%га кыскарды. Премьер-министрдин мындай доклады депутаттардын какшыгына кабылды. Мирлан Жээнчороев өкмөттүн отчетуна Сингапур менен Малайзиянын мурдагы премьер-министрлери суктанчудай болгонун айтып, шакала кылды. Мухаммед Галдушекевич, сиздин докладыңыздан кийин Махаткир менен Ли Куан Ю суктана турганда болуп калыптыр. Кыргызстанга көчүп келебиз деп ой болуп калбайбы деп атам да. Төмөнкү суроолорго жооп берип койсоңуз. 2018 жылы канча каражат чогултуп калдыңыздар, бюджет аткара албай. 2019 жылы жана 2020 жылга божомол. Бул 3 бюджетке тең сиздин тиешеңиз бар. Мен коллегаларым сыйлап, мен анда сизде маалыматыңыз жок болсо айтып берейин. 2018 жылы 6 миллиард 450 миллион чогултуп калдыңыз. 2019 жылы салык боюнча 6 миллиард 258 миң чогултуп калдыңыз. 20 жылга бүгүн жоготуулардын саны 28 жана 29 миллиарддын тегерегинде түзөт атат. Ушул сиздин алып барган экономикалык саясатыңыздын негизи эмеспи? Экономикада да бекеринен айта албайт да, прогноз деп. Кыргызча божомолу. Ушундай болуп өсөт депчи. Ошонун баарын тең биз оптимисттик түрдө айтабыз да, туурабы? Могу жака максат койдук, биз ошого жетебиз деп. Эгер дагы жетпей калганда, мен ойлойм, анын эгерде жетпегендин себептери болсо, аны кабыл алыш керек. Ошонун себептерин кабыл алып, сиздер мыйзамга өзгөртүү кирип берип атасыңар. Сен аткарбай калдың деп мыйзам катар жоопко тартыш керекпи? Отставкага кетиш керек да, аткара албай калганда. Жок, мен эми ишкерде жетекчисин алмаштырыш керек да. Өз кезегинде депутат Кенжебек Бокоев өткөн жылкы бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышына кызыкты. Эл өкүлүнүн айтымында бул көрсөткүч былтыр 11%ды түзгөн. Жалпы 149,3 миллиард сом совокупный чыгаша. негизинен кимге бербей койдуңар каражаттарды? Мына зарплата боюнча миллиард сом. Бирок биякта мы не дофинансировали, бияктан экономия болду да. Использование товаров и услуг 3,2 миллиард сом, приобретение 500 миллионов примерно. Анан самый чоң статьялар бул основные фонды 6,4 миллиард сом. Парламентарийлердин айрымдарын 2019 жылдын башында мамлекет башчынын деңгээлинде өкмөттүн эффективдүү иштөөсү үчүн кабыл алынган эл аралык чечимдердин тагдыры дагы кызыктырбай койгон жок. Депутат Алы Карашев былтыр Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарын алкаганда 6 миллиард долларга барабар бир нече документтерге кол коюлганын эскертип, бул сыяктуу келишимдер кантип ишке ашырылып жатканын сурады. Март айында Россия Федерациясынын башчысы келип 53 документке кол коюлуп, 6 миллиард долларлык келишимдерге кол коюлган. Кийин Германия Федерациясына болгон иш сапарында 17 документке кол коюлуп, 1 миллиард 900 миллион евролук келишимдерге кол коюлду эле. Июнь айында Кытай Эл Республикасынын башчысы расмий иш сапары менен келгенде 24 келишимге кол коюлуп, 7 миллиард долларлык болгондо ошол 15 миллиард жалпы санчы. Мына ушулардын ар бири боюнча айтып бериңиздерчи, эмне жумуш кылдыңыздар өкмөт? Кандай ишке ашырдыңыздар? Бул суроону Абылгазиев инвестицияны илгерилетүү агенттигинин жетекчисине жолдоду эле. Ал ордунда жок болуп чыгып, кайра өзү жооп берүүгө аргасыз болду. жылдын башына карата жетөө аткарылып атат. Ал жерде чоң проекттерден бизге токенге келди. Логистикалык бизнеске келди. Кытай мамлекети боюнча 24 документке кол коюлган. Буга дагы жанагындай бири-бири менен жолугушуп, деталдарын иштеп чыгуу процесстери жүрүп аткан. Ал жерде дагы ушул жанагы ооруга байланыштуу азыр үзгүлтүк учурап атат да. Иштей баштаганы барбы ошол 94төн? Канча суммага иштей баштады, ушуну айтсаңыз? Бирок өкмөт адаттагысындай эле түзүктөп жооп узата албай, маалыматты тактайлы деген жооп менен гана чектелип тим болду.
Hala biz taqtайлы тактатуу жок. Ал ортодо кесиптештеринин сөзүн бөлүп процедуралык микрофонго чыккан депутат Төрөбай Зулпукаров ага жарандар кайрылып, учурда күйүүчү майдын дүң баасы 19 сом 40 тыйынга түшкөнү менен май бекеттердеги баасы 10 сомго кымбат болуп жатканын кабарлаганын айтып, өкмөт башчыдан баага көзөмөл кылууну талап кылды. Мухаммедкалый Дүйшөкевич, бүгүн азыр Газпромдо бензиндин 1 литр баасы дүңүнөн оптовый ценасы 19 сом 40 тыйын. Бирок заправкаларда 29 сом 30 сомдон кээ бир жерлерде андан да кымбат сатылып атат. 10 сомдон ашыкча баа менен сатылып атат. Антимонополия эмнени карап отурат? Азырда эми арзандап атканы боюнча биз маселени кагаз түрүндө да ошо нефтетелерге маселени койгонбуз. Жакынкы ушул да күндөрдө да 3-4 сомго арзандашыңалар кепилдик берип убадасын берген. Булар эми айтып атканы ошол баягы пандемия карантин карата запастары тез кетпей, азмаз февраль, январь-февраль айларында келген бензиндер сатылып атат деп жойлорун айтты. Буга улай парламентарийлер күйүүчү май аткезчилиги боюнча дагы маселени көтөрүп, азыркы кезде контрабанда күч алганын белгилешти. Эл өкүлдөрүнүн эсептөөсүндө күйүүчү май аткезчилигинин кесепетинен өлкө бюджети жылына 5 миллиард сом жоготуп жатат. Ошондой эле мындай мыйзамсыз иш-аракеттерди ооздуктай албай жаткан антимонополия агенттиги менен Финполдун жетекчилерин кызматтан алуу талабы коюлду. Чынара Нурсеитова, Калбек Абдумамутов, Нио ТВ.